Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү чукул кайрылуу ыймандуу карындаштарыбыздын жолугуна каршы чыгып жүргөн жалпы атеисттик түшүнүктөгү бузукуларга эскертүү иретинде болот. Ошондой эле хижап кийгендиги үчүн укугу тебеленип, атеисттик түшүнүктөгү мугалимдердин басмырлоосунан жапа чегип келген окуучу кыздарыбызды коргоого жалпы мусулман бир туугандарды чакырабыз. Ал сиз карындаштарыбыздын укугун коргоо ар бирибиздин милдетибиз. Бир эле укук коргоочу Кубанычбек Бакировдун милдети эмес. Ар бирибиз буга жооптубуз. Айтайын дегенибиз, биз укуктук эркин мамлекетте жашайбыз. Бирок ошого карабай окуучу карындаштарыбыз шарият талап кылган жоолук, хижаптар салынып, абийирдүү болуп жүргөндүгү үчүн кемсинтүүгө, басмырлоого кабылып келет. Ага факт катары айта турган болсок, интернетте тарап жүргөн Кара Суу районундагы Ленин мектеби жана Базар Коргондогу Макаренко мектебинин мугалимдеринин жана директорлордун окуучуларга карата акмакча жоруктары. Алар мектеп формасы деген шылтоо менен окуучулардын жоолугуна асылып, моралдык зулум көргөзүүдө. Албетте, жоолук салынгандыгы үчүн мектепке киргизбей койгон жана хижап кийген карындаштарыбызга кысым көрсөткөн мугалимдер бардыгы эле мугалим аттуулар эмес. Кой, аксагы менен жүз деген сыяктуу эле кээ бир атеисттик түшүнүктө калып кеткен мугалимдер ушундай төмөн деңгээлге чыгып атышат. Ыйманы бекем, Аллахтан корккон мугалимдер эч качан Аллахтын өкүмүнө каршы чыгышпайт. Мына ошондуктан жоолукка каршы чыгып аткандарга эскертүү берилип аткан убакытта башка мугалимдер капа болбой туруңуздар. Хижапка, жоолукка Аллахтын өкүмүнө жалаң гана атеисттик түшүнүктөгү мугалимдер каршы чыгып атат. Биз аны жакшы билебиз. Эй, шарият буйруган кийимдерди кийип жүргөн кыздарга каршы чыгып аткан мугалимдер, мен дагы силер сыяктуу мугалиммин. Ошондуктан мугалим катары, мусулман катары маселеге баа берип атам. Мугалимдердин баарысы силер сыяктуу сабатсыз, акылсыз, акмак эмес. Силер мугалим кесимдегилердин баарын уят кылып атасыңар ушундай кылгыңар менен. Адамдар силерди сабатсыз десе чычалайсыңар. Эмпоштиктер күйлөп койсо, мектеп формасына шылтоо кылып, байкуш кыздардын жоолугуна каршы чыгып атканыңар сабатсыздык эмес дагы эмне? Байкуш кыздарыбыз ыйлап, жашын төгүп, мектепке киргизбей атат, басым көрсөтүп атат. Хижап кийген кыздарды мугалимдер кемсинтип атат деп зар какшаса да карабай, укпай, алардын ыйлаган видеолору интернетке тарап атса, ага жооп берүүдөн качып бекингениңер жана уялбай артынан биз хижапка каршы эмеспиз деп жалган айтып атканыңар сабатсыздык эмес дагы эмне? 20 жылдан бери хижап кийген кыздарга мектепке киргизбей, кирсе да аларга сабак учурунда кемсиндип келдиңер. Анан азыр алардын укугун эл өзү коргоп чыкса, 200 болуп прессага, 7-каналга биз хижапка каршы эмеспиз деп апыртканыңар сабатсыздык эмес дагы эмне? Эмнесине уяласыңар? Жоолукка каршы чыгууну токтоткула. Аллахтын өкүмүнө каршы чыккандар жалаң гана кыйроого учураган. Бул баарына белгилүү. Кекирейген фараон да кор болуп өлгөн ушинтип Аллах Тааланын буйругуна каршы чыгып атып. Кор болосуңар, тезирээк Аллахтын буйругуна каршы чыгууну токтотпойсуңар. Элдер бизди сабатсыз дешет деп чычалап, иш таштайбыз деп митингге 41 мугалим чыктыңар. Жоолукка каршы туруп. Күлөмө жинди болгон силер сабатсыз эмес, дагы ким сабатсыз жоолукка каршы чыгып, Аллахтын өкүмүнө каршы чыгып атып? Кыргызстан эркин, салт санасын, динин сыйлаган мамлекет. Муну билбей форма деп эле жоолукка каршы чыгып аткан силер сабатсыз эмес, дагы ким сабатсыз? Мыйзам боюнча да, Билим берүү министрлигинин токтому боюнча да жоолук салынганга эч бир жерде тыйы жок. Силер кызматтык абалыңардан кыянаттык менен пайдаланып, жоолук салынган, динди карманган кыздарга басмырлап келесиңер. Эгерде силер ушундай сабаттуу, интеллигент болсоңор, укук коргоочу Кубанычбек Бакировдон качпай, бекинбей, берген суроосуна жооп берип койбойсуңарбы? Башына татынакай жоолуктарын салынып барса, эч кандай мектеп формасын бузбай эле аппак жоолук салынып барса, анын эмнеси жаман? Аллахтын балеси хижапка каршы чыккан ушундай бузуку атеисттерге гана болсун. Амин. Силер Аллахтын буйругу болгон шар'ий жоолукка бир сөз менен айтканда хижапка каршылык кылууну токтотмоюнча биз аларды коргоп чыгуудан токтобойбуз. Биз аларды коргоодон токтобойбуз. Силерге уйку да бербейбиз. Аллахтын өкүмүнө каршы чыккандарды душман тутуу милдет. Ачуусун араң басып аткан мусулмандардан бирөө жарым силерди катуураак капа кылып кетпесин. Туура. Мусулман адам кечиримдүү болуш керек. Бирок кечирим мусулмандарга, Аллахтын буйругун аткаргандарга гана болот. Мынтип хижапка каршы болуп аткандарды кечиргенге болбойт. Мындайларды кечирген күнөө болот. Кечирбөө керек. Хижап кийүү өтө маанилүү болгондуктан ушундай күйүп атабыз. Кыздарыбыз, эже карындаштар сулуулуктарын жашырып, уяттуу жерлерин жаап жүрүүсү парз, милдет экендиги жалпыга белгилүү. Хижап кийүү кыздардын абийирин сактап, аларды күнөөлөрдөн алыстатат. Ошондуктан хижап кийүү парз кылынган.
Бул ыйык Курандын Нур сүрөсүндө буйрук кылынган. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Ва куллил муъминат ягзузна мин абсарихин ва яхфазна фуружахун ва ла юбдина зинатахунна илля ма захара минха." Ыймандуу аялдарга айткан: ар кайсы эркектерди карай берүүдөн көздөрүн сактап, уяттуу жерлерин бузуклуктардан сакташсын. Сулуулуктарын көрсөтүшпөсүн. Бирок кийингенден кийинки жүзү, колу, таманы көрүнсө эч нерсе эмес. Валиядрибна би хумурихинна ала жуюбихин ва ла юбдина зинатахун. Сулуулуктарын жоолуктары менен жашырып, баштарына жоолугун салынышсын. Нур сүрөсү 31-аят. Башка бир аятта Аллах Таала: "Я айюхан наби, кул ли азважика ва банатика ва нисаил муъминин юднина алейхинна мин жалабибихин." Эй пайгамбар, аялдарыңа, кыздарыңа жана мумундардын аялдарына айткын: үстүлөрүнө сырткы кенен кийимдерин кийишсин, жабынышсын. Ахзаб сүрөсү 59-аят. Азыркы учурда еврей жөөттөр Палестинада Аллахтын өкүмүнө моюн сунган мусулмандарды кырып, жаш балдарды дагы аябай өлтүрүп, кордоп аткан учурда бизде алсыз окуучу кыздарыбызды мектепке жоолугу себептүү киргизбей, мусулмандыгы үчүн кордоп, жоолукка каршы чыгууда. Алардын укугун коргоп чыккан Кубанычбек Бакировду азыр 5 мектептин мугалимдери майда чүйдө беренелер менен сотко берип, ар кандай ушактарды чыгарып атат. Жоолукчан карындаштарыбызды коргоп, бир гана укук чыкса, аны дагы шантаж кылып, кайда жүрөсүң, үйүңө барам деп коркутуп артынан жамандап ушактар таркатып жүрүшөт. Хижапка, жоолукка каршы чыгуу Аллахтын өкүмүнө каршы чыгуу болот. Кимде ким Аллахка каршы чыкса, ал сөзсүз кыйроого учурайт, кор болот. Кеч боло электе Аллахка тооба кылып, кайткыла. О урматтуу мугалимдер, силер Аллахтын өкүмүнө каршы чыгууну токтоткула. Бул дүйнөдө кор болосуңар. Ал эми урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер. Жоолук салынган биздин алсыз бир тууган карындаштарыбызды коргоп чыгууну азыртан баштайлы. Алсызды коргоонун биринчи кадамы, келиңиздер, кол жайып, эртели кеч дуа кылайлы. Кимде ким хижапка каршы чыкса, кор болсун. Кимде ким хижапка каршы чыкса, балдарынын ийгилигин көрбөстөн кор болсун. Алыскы биздин мусулман бир туугандарыбыз Палестинада дагы кор болуп, кан төгүлүп, өз үйүнөн куулуп атат. Аллах Таала өз күч кудуретин мына ушундай динге каршы чыккандарга, мусулмандарга каршы чыккандарга көрсөтсүн. Амин.